Мамлекеттик өнүгүү жолунда бюрократияны кыскартуу менен өсүштү жана жумуш менен камсыздоо дал ушундай багытты камтыган форум өтүп, ага бир катар мамлекеттик жана эл аралык мекемелердин өкүлдөрү, аналитиктер катышты. Иш чаранын негизги максаты социалдык экономикалык саясат боюнча ар тараптуу диалогду улантуу, жеке сектордун өнүгүшүнө жана жумуш орундарын түзүүгө тоскоол болгон кедергилерди жоюу боюнча практикалык сунуштарды иштеп чыгуу болду. Бул маселелер мамлекеттик кызматты реформалоо менен тыгыз байланыштуу болуп, административдик жол жоболорду жөнөкөйлөтүүгө, ачыктыкты жана мамлекеттик институттардын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бюрократияны кыскартуу бул токтобогон иш, бул токтогош керек. Бунун ичинде кандай иш болуп атат? Биз биринчиден сунуштарды чогултуп атабыз. Ушул ар кандай мекемелерден, эксперттерден, мамлекеттик кызматкерлерден керек болсо, аны биз чогулткандан кийин анализдеп, ушул министр кабинетинин төрагасы Адылбек Алиевич жетектеген комиссияга көзөтөбүз. Алар ошол жерден колдоо тапса, биз анын негизинде керектүү ченемдик укуктук актыны иштеп чыгып, аны же өкмөткө, же жогорку кеңешке алып барабыз да кабыл алабыз. Кээ бир мамлекеттик мекемелер каршы болсо дагы биз жетекчиликти колдоп, ал НПАларды кабыл алып, бюрократияны жойгонго аракет кылып атабыз. Мынакей айтып кетейин, көп жерде мамлекеттик монополия болгон, кээ бир жерлерде кереги жок жүздөгөн керек болсо формалар болгон, алардын баарын жоюп, азыр мына жетекчилерибиз бул ишти жакшы темпте жүргүзүлө деген талапты коюп атат. Негизги максаты бул орто жана чакан бизнести, ишмерликти ошолорго шарт түзүп берип, жолдун иштерин дагы мындай жөңөлөтүп берүү деген максатты коюп атабыз. Ошонун алкагында Дүйнөлүк банктагы бир жолу былтыр мындай терең анализ өткөзүп, бир топ 600-700 чегиндеги азыркы учурдагы лицензия, макулдук, ошол сыяктуу документтердин саны ошончого жетет деген бир мындай тыянакты сунуштаган болчу. Ошону жанагы анализди, талдоону эске алып, азыркы учурда министрлер кабинети тарабынан ушу бюрократияны кыскартып, кереги жок процедураларды жөңөлөтүп же жоюп берүү боюнча максат коюлган болчу. Ушу бүгүнкү күн иш чаранын алкагында ушу терең мындай кеңири талкуу болуп атат да.